Периштенин көз жашы 7-бөлүк. Мени ук, Асман. Мен бул окуяны мындай абалда айтып берем деп эч ойлогон эмесмин. Деги эле эч бир убакта айтам деп ойлобогом. Эң негизгиси, сен менин кызымсың. Эки дүйнөдө мен сенин атаңмын. Кызым, мен сени биринчи көргөндө, балдар үйүнөн көргөндө эле менин кызым болоруңду сезгем. Кыз башын чайкай кетенчиктей берди. Сулайман акыркы күчүн жыйнап: акыйкат бул. Сени балдар үйүнөн алдык. Алгач сага чындыкты айтып эле чоңойтобуз дегенбиз. Бирок мен өзүмчүлдүк кылдым. Сенин менден башка атаң болушун каалаган жокмун. Балким билбей калат деп ойлодум. Сени жоготуп алам деп корктум. Эки үй бүлөнүн ортосуна чайналат деп ойлодум. Калп айтасың, сен менин атамсың. Өгөй кызын сенчелик эч ким жакшы көрбөйт болчу. Сен менин атамсың. Бирок апам башка болушу мүмкүн. Ата, суранам ошондой де, ата. Атаң менмин де, мен сенин кызыңмын. Мындан башка чындык жок. Асманым, сен менин кызымсың. Канымдан болбосоң да меникисиң. Эми жакшылап ук. Эгерде мен бир нерсе болсом, атаң бар. Бир тууган агаң бар. Жалгызмын деп ойлобо, уктуңбу? Билем оор болот. Сага муну кабылдаш. Таарынасың, ыйлайсың. Бирок эч качан бул нерселер сени сындырганга уруксаат бербе. Айдар сенин бир тууган агаң. Жакында билдим. Ата эмне деп жатасың? Айжанды жакшы кара. Апаңа камкор бол. Алардан кол үзбө. Кыз коркуп кетти. Эми гана чындап атасынын абалы оор экенин түшүндү. Анан атасы кырылдап баратканын, врач келгенин, өзүн палатадан зордоп чыгарышканын элес булас гана билди. Куду мунун баары түшүндө болуп жаткандай сезилди. Атасы комага түшкөнүн айтышты. Караңгылык, туш тарабы жылчык жоктой. Бул сезимде болуп көрдүңүз беле? Аракет кылып жарык издеп жаткандай, ошол жарык табылса эле өмүр бою бактылуу болчудай сезим. Кимдир бирөөнү жоготуп, коркунучу канчалык оор болоорун кыз эми түшүндү. Атасы өзүн жоготуп алуудан коркуп, чындыкты айтпаганын эми билди. Ошол түнү суук коридордо каршы терши баскан адамдарды карап, дирилдеген ал угуп жүргөн сүрөөлөрдү чала чарпыт кайталай берди. О Кудай, атамды сактап кал. Мен өмүр бою башка эч нерсе сурабайын. Болгону атамдын жанын сактап кал. Мейли, башыма келген сыноолордун баарына макулмун. Атамды бул дүйнөдөн алып кетпе. Жалгыз калуу коркунучу ушунчалык оор болчу. Жан талаша бирөөнүн колдоосун, жылуулугун издеди. Канча жолу көзүн көтөрсө, ошончо жолу Айдардын көз карашына туш келип жатты. Куду ичинде болгон нерсенин баарын билгендей сезилди. Көзүн албай тиктеп турганын билди. Бүт дүйнөсү менен Айдардын келип жаткан жылуулугун сезди. Асман Айдарды жакшырап караганга даай албай турду. Көздөрүн көтөрсө эле, такыр мойнун алгысы келбей жаткан чындык өзүнөн өзү чыга калчудай. Айдар да эмне кылаарын билбей жатты. Жанына барып кучактайын дейт, жакшы сөз айтайын дейт. Бирок кагып салсам эмне болот деген коркунуч каптап турду. Оорукананын босогосунда отуруп таң атырышты. Эртең менен Сания келди. Асманды көрүп эмне дээрин билбей туруп калды. Кандайсыз деди Асман. Апа деп айта албады эмнегедир, көзүн ала качты. Жакшы, Айжанды алып келген жокмун. Абалы оор. Сен анын жанында болсоң жакшы болмок. Мен ал үйгө бара албайм деди кыз терс бурулуп. Ал эмне дегениң? Сенин үйүң ошол эмеспи? Эми менин үйүм, ордум кайсы жакта экенин билбейм. Жада калса ким экенимди да билбейм. Сания Асмандын жанына жакын келди. Кучактагысы келди. Колун созуп барып туруп калды. Сени атаң алып келгенде кичине элең. Мени такыр жаныңа жолоткон жоксуң. Болгону чачыңды тараганга гана уруксаат берчү элең. А мен чачтарыңды тараганыма эле бактылуу болчумун. Кийин Москвадагы күчтүү гипнозчуга алып барып, эс тутумуңдагы нерселердин баарын өчүрткөндө гана апа дедиң. Мен дүйнөдө уккан эң сонун сөз ушул болчу. Кийин Айжан төрөлдү. Ал төрөлгөндө, кыскасы, мен сенден баш тартып кеттим. Кандайча болду өзүм да билбейм. Өзүңдүн каныңа башка сезим пайда болот окшойт, бирок атаң анткен жок. Бир көргөн күндөн баштап сени жакшы көрдү.
Бул мени ого өтө ырза кылды. Мен төрөгөн кыз сендей сулуу, сендей акылдуу болбосо да өз гана экенин дайым көрсөткүм келди. Ортобуз ошентип алыстай берди. А мен дайыма өзүмө суроо берчүмүн, эмнеге апам мени Айжандай жакшы көрбөйт? Жакшы окусам, көп ийгиликтерге жетишсем, апам мага да көңүл бурар дечүмүн. Бирок сен мени таптакыр эле көрбөгөнгө өттүң. А мен тырыша бердим. Сенин көзүңө көрүнүүгө 2 көзүм 4 болду. Бирок сен мени дагы да көрбөдүң. Көрсө, эне болгондо түшүнөсүң. Кыз жалт тиктеди. Мен билген энелик такыр мындай эмес. Кечирип кой. Мен билген инсандык да мындай эмес. Мени каалабасаң кой, сенин жашооңдон чыгып кеткенге даярмын. Бирок эч качан атамдын жана Айжандын жашоосуна мени кууп чыгам деп ойлобо. Эртең кийимдеримди алып кетем. Асман тез басып чыгып кетти. Аркасынан Айдар чыкты. Кайда барасың, эже? Билбейм, Батирге чыгам, жумушта окуумду улантам. Атам жакшы болгондо чет өлкөгө кетем. Кечир, баары менин айымдан. Жок, сенин айыңдан эмес. Бул эртеби кечпи билинмек. Билингени жакшы болду. Кийимдерин чогултуп жаткан эжесинин колунан кармап Айжан унчукпай калды. Кандай болбосун, сен менин эжемсиң. Эч бир нерсе муну өзгөртө албайт. Сен менин асманымсың. Кичинемден бери мени багып келген, мен үчүн жанын бергенге даяр эжемсиң, деди жаш аралаш. Ыйлаба, мен өлгөн жокмун го. Болгону башка жерде жашайм. Бир аз акыл эсимди жыйнагандан кийин чет өлкөгө кетем. Атам жакшы болуп калса эле болду. Бир шаарда жашап жатабыз, тез көрүшүп турабыз. Сен азыр жинин келип айтып атасың, кийин келесиң да, бул сенин үйүң. Асман унчуккан жок. Мен ушундай болгонуна сүйүндүм, эже. Бул чындыкты бир жыл мурун уккам. Апам атама сени багып алышканын айтып жатканда угуп калдым. Аябай кыйналдым. Ишенгим келген жок, бирок кайсы бир убакта угушуңду каалагам. Бул жүктү көтөрүп жашоо мага оор болчу. Апам мени жакшы көргөн сайын өзүмдү сенин алдыңда күнөөлүү сезчүмүн. Эми баары ордуна келет. Эч нерсе ордуна келбейт. Мен өзүмдү жоготуп алдым. Ким экенимди деле билбейм. Куду түш көрүп жаткандаймын. Ишенгим да келбейт. Бирок ишенбегенге да айла жок деп ойлоп турду Асман. Сиңдисине бир нерселерди айтып, алдап соолап жатып кийимдерин алып сыртка чыкты. Бурулуштан Айдар аркасынан келе жатканын байкады. Машинасын тез токтотуп сыртка чыкты. Сага эмне керек? Эмне эле артымдан калбайсың? Мен өлүп калат деп ойлоп жатасыңбы? Коркпо. Билем сен күчтүү кызсың, Аруш. Айдар Аруш деген сөздү аябай жылуу айтты. Эрксизден Асмандын ыйлагысы келип кетти. Кулап бараткан жашын колу менен арчыды. Асманмын мен, уктуңбу? Эс тартканы өзүмдү билгени Асманмын. Аруке дебе мени. Мен бул атты аябай көп атадым. Ошол үчүн сени Асман деп аташ оор, анткени сен Арукесиң, менин Арукемсиң. Мен эч кимдики эмесмин. Жайма койгулачы мени. Макул, Асман деп айт десең, антип деле айтайын. Кайда барасың? Эмне кыласың? Мени менен эми кимдин иши бар? Менин ишим бар. Айдар жөн эле тиктеп турду. Сулуу, бойлуу, көздөрү капкара. Ушул турушунда Асман бул жигитке өзү аябай окшош экенин байкады. Көзүндөгү бир жалын, бир учкун аябай окшош экен. Катуу урушайын деп баратып, оозунан сөзү түшүп тиктеп туруп калды. Машинасына таяна шалдайып эмне кылаарын билбей турду. Жүрү, биздин үйгө бар. Асман башын чайкады. Бара албайм. Ичимдеги бир нерсени жайгарып, суроолорума жооп тапмайынча эч кайда бара албайм. Албетте жалгыз калгың келип жатат, бирок эгерде сага бирөө болгон окуяны башынан айтып бербесе кантип түшүнөсүң? Билбейм. Атама баралы, баардыгынан өз оозунан уксаң сага түшүнүктүү болот. Мен да кичине болчумун, чоң энем бар эле. Анан сен, менин апам бар беле? Айдар үн ката албады. Эмне унчукпай калдың? Инкубатордон чыкпасам керек, менин да энем болсо керек. Ал мени алдабайт. Энем менен жолуккум келет, экөөбүздүн энебиз барбы? Досумдун бир бош батири бар, ошол жер сага ыңгайлуу болот. Керектүү нерсенин баары бар. Сени ошол жака жайгаштырайын, макулбу? Калганын кийин сүйлөшөбүз. Өткөндү 2 ооз сөз менен айтып бере албайсың. Каталарыңды, өкүнүчтөрүңдү айта албайсың. Кээде аларды түшүндүрүү да мүмкүн эмес. Анткени сенчелик бул абалда эч ким жашаган эмес. Айдар карындашына өткөндү айтып бере албады. Ансыз да алсырап турган кызга апаңды атаң өз колу менен өлтүргөн деп айта албайт эле.
ойлонуп жатып акылына келген бир нерсени ишке ашырып көргүсү келди. Ал эч качан издебеген апасын издөөнү чечти. Ата, апамды издеп деген тасма бар го, ошону көрдүң беле? Жок. Кичине бала апасын издейт. Табат бекен анан? Таппайт. Аны мага эмнеге айтып жатасың? Мен да издешим керек. Эмне кыласың? Өз жашоосу менен жашап жүргөн немени. Бүгүн Аруки апасы тууралуу сурады. Мен апама гана ишенем, апам айтып берген нерсеге гана ишенем деди. Болгон окуяны айтып берсек андан да жаман болот. Жаш кыз. Турмушунда эч нерсе көргөн жок. Бир үйдүн эрке кызы болуп жүрүп эле бакма кыз экенин билди. Эгерде атасы апасын өлтүргөнүн билсе, Айдар турмуштан такыр көңүлү калып калабы деп корком, ата. Ал дагы сонун нерселерди көрүшү керек, эне болушу керек. Алдында сонун жашоо бар. Азыртадан жашоонун сен өзүңдү кудаймын деп ойлойсуңбу? Акыры бардык чындык чыгат. Мен баарын өзүм айтам. Керек болсо апасын мен өлтүргөнүмдү айтып берем. Сен токто, ушунчаңда токто. Эрнис үйдөн чыгып кетти. Айдардын апасын издейм деген сөзү эсинен кетпей туруп алды. Аман соо болсо бир жолу анын көзүнө карасам, мейли, мен акмак болдум. Башка аял менен көңүл ачтым, урдум, кеткенге мажбурладым. Бирок кантип Айдарды кыйды? Өмүр бою баласынын жүзүн көрбөй, көргүсү да келбей жашашы мүмкүн беле? Аттиң бир күнү кезигип ушул суроону берсем, өмүрүмдө арманым болбосо эле деп ойлочу. Асман атасынын палатасынын жанында креслодо отурду. Эчен күндөн бери ушул жерде. Болгону апасы келгенде эле кетип калат. Калган учурда атасынын жанында. Кыйын кыз экен, атага мынчалык күйүмдүү кыз көрбөгөм деп күбүрөнүп жатышты медайымдар. Берки сары кызы 1-2 жолу келди, бирок кайра кетип калды. Бул байкуш күнү түнү ушул жерде. Комадан чыгышы деле кыйын го. Бул сөздөрдү уккан Саниянын ичи от менен жалын болуп кетти. Эч көргөсү келбеген, түшүнгүсү келбеген чындык өзүнөн өзү калкып чыкты. Асман менен атасынын ортосундагы байланышты эч түшүнө алчу эмес. Эми гана атасы аны эмне үчүн ушунчалык жакшы көрөрүн түшүндү. Ал башкача кыз болчу. Сүйгөн адамы үчүн тоону ашып өтө алгандай күчтүү, мээримдүү жан дүйнөсү таза кыз болчу. Асман, сен үйгө бар, эс ал. Мен бул жерде болом, деди акырын гана. Ошол учурда атасынын палатасына медайым чыга калып, врачты көздөй басты. Эмне болду? Атама эмне болду? Дүрбөлөң болгон аялдарды түртүп врач палатага кирип келди. Асмандын бут алдындагы жер көчүп турду. Ата, мени таштаба. Суранам, ата, сенден башка эч кимим жок. Ушунча нерсенин арасында жалгыз таштаба мени деп жалбарып ийди ичинен. Кыздын дубалары кабыл болгон жок. Канча аракет кылганы менен Сулаймандын токтоп калган жүрөгү кайра соккон жок. Айгеримге Айдардан: кичинекейим, бүгүн жолугалы деген кат келди. Жаны кашайып кетти. Кичинекейим деген сөз үчүн асманга чыгып жерге түшүп турду. Мына кайрадан кыйноо башталат. Эми гана мейли өз алдымча турмушумду көрөйүн, аны унутайын деп аракет кылып алаксып баштаганда бир кат келет. Ушуну эле күтүп тургансып кайрадан жетип барат. Жылдар бою Айдардын аркасынан күчүк болуп чуркап келе жатат. Ал керек кезинде чакырат, керек эмес кезинде телефонун албай коет. Сени сүйгөн мен да келесо деп туруп телефонун ыргытып жиберди кыз. Телефондо эмне күнөө? Бир аздан соң кайра алып жазганын окуду. Кичинекейим, ал эч качан минтип жазчу эмес, эркелетчү да эмес. Демек бир нерсе болду. Демек ага чындап керек болуп жаткан учуру. Кыз 6-туюмуна ишенди. Бул жолу барбай коеюн деп чечти. Чындап керек болсо таап келсин. Дарегимди деги билет. 1 сааттан кийин телефон чала баштады. Анда да жымыйып туруп акырын өчүрүп койду. Айдар мырза, биз дагы телефон албай койгонду билебиз, деди ичинен кекенип. Жүрөгү тыпырап, эчен жолу колу созулуп баратса да албай жатты. Түшкө жетпей иштеген жерине жетип келди. Кандайсың? Деди ал кыздын көзүнө тиктеп. Ал калтырап кетти. Мына ушул капкара каректеринин бир күчү бар. Эзилип эле тиктеп тура бергин келет. Түйүнө чөгүп кеткин келет, жалынына жалынгын келет. Айгерим дейм. Кыз селт этти. Өзүн жоготуп тиктеп калганын сезип ого өтө рыза болуп кетти. Көздөрүн ала качты. Эмне болду? Эмне болуптур? Телефон чалсам жооп бербейсиң? Эмне жооп беришим керекпи? Айдар туттугуп калды. Кызды колунан кармап өзүнө тартты. Тынч элеби баары?
Жок, тынч эмес, сен менин жашоомо кирген эч нерсе тынч эмес. Дүрбөлөң, хаос деп бакыргысы келди кыз. Бирок салкын гана колун бошотуп алды. Эмнеге издеп калдың, деги эле издечү эмес элең? Сага жаңылыктарымды айта элекмин да, сен эч нерсени билбейсиң. Мен Арукени таптым. Я де. Карындашымды таптым, элестет, жанымда эле жүргөн экен. Мен жигит ушунчалык берилип бир нерселерди айтып берейин деп бара жатып, кыздын кайдыгер жүзүн байкап тык токтоп калды. Буга эмне болуп калган? Айгерим, сага эмне болгон? Менин сөздөрүмдү укпай жатасың го? Менин да жаңылыгым бар сага. Күйөөгө чыкканы жатам. Эмне? Атамдар болбой жатат, мен дагы макул болдум. Сенин аркаңдан чуркап жүрүп мына 24 жашка келип калдым. Болгону 24, карып кеткендей айттың го. Курбуларымдын баары турмушка чыгышты, балдары бар. Жолукканда балдары тууралуу сүйлөшүшөт. Мен итим тууралуу айтып берейин десем, ал дагы жок. Жашоомдо негизи эч нерсе жок. Сени бар деп ойлоп жүргөм. Чындыгында сен да жоксуң. Макул болдум, эмнеси бар экен? Айдар тиктеп турду. Оозуна сөз келбей калды. Чындап айтып жаткандай, биринчи жолу бирөөнүн алдында ыйлап жибере жаздады. Кетиш керек болчу. 1 саамга өзүнө келе калды. Макул, туура чечим. Бактылуу бол, башка эмне дейин? Болгону шашып кетпе, күйөө боло турган жигитти жакшылап байкаштыр, деди эч нерсе болбогондой үн менен. Ушуну гана айтты да басып кетти. Айгерим аркасынан тиктеген боюнча калды. Бул немеден башка эмнени күтсө болот эле? Башка реакция кылышы мүмкүн беле? Чындап эле ушунча кайдыгерби? Ыза, сүйүү, жек көрүү кыздын көкүрөгүн думуктуруп баштады. Макул, демек тагдыр ушундай. Айдар маңдайына жазылбаса ушуда, эми чындап күйөө издеши керек. Машинасын мындайыраак айдап чыгып жолдун жээгине токтоду. Аруке тууралуу сүйлөшө алган адамы бир гана Айгерим болчу. Ал дагы минтип жүз буруп кетти. Башка күйөөгө тиетимиш, жаны кашайып кетти. Башка бир жигиттин колунда кичинекейин элестеткенде көкүрөгү күйүп өрт болуп кетти. Демек мени сүйбөйт. Калп эле сүйөм деп ойлоп алган. Кыйынчылыкка чыдай албайт. Куду атам апамды сүйөм деп өмүр бою өзүн алдап жүргөндөй. Келжиректик, сүйүү жок. Болсо менин ата энем эч нерсеге карабай сүйүшүп ээрчишип кетип, аз убакытта сүйүүлөрү өчүп калмак эмес, деди оюнда. Анда эмнеге жүрөгүм мынчалык сыздап жатат? Эмнеге бүтүн дүйнөнү сур качкандай супсак? Биринчи жолу баарына кол шилтеди. Ошол күнү Айдар өмүрүндө биринчи жолу арак ичти. Үйдө тең туштары жеткирип келишти. Эки жагынан экөө сүйрөп келе жатканын көргөндө Эрнисттин жүрөгү атып кетти. Эмне болду, аман эсенби деги? Аяш ата жакшы баары, коркпоңуз, бир аз ичип алыптыр. Өмүрү ичкен жигит эмес эле? Эрнис таң калып отуруп калды. Үйгө алып кирип жаткырып, тең туштары чыгып кетишти. Атасы тиктеп турду. Келбети, жүзү өзүнүн жаш кези. Бирок мүнөзү, жан дүйнөсү апасыныкы, сыртынан катуу болгону менен өтө назик. Же назик көңүлүн катуулук менен жашырабы? Күчтүүлүгү да апасыныкы, ал эми ак көңүлдүкү өзүнүкү. Биз өзгөчө баланы жарык дүйнөгө алып келдик. Жок дегенде сүйүүбүздөн ошол калды. Мага дайыма кызык эле. Биздин ааламды ала салдырган сүйүүбүздөн эмне чыгат болду экен деп ойлочумун. Шүгүр, Айдар калды. Бул аял көңүлүнүн жарасы болчу. Эч качан кетпей турган, өлөр өлгүчө дабасы табылбай турган чоң жара эле. Мындан айыга албады, а балким айыгууну каалабагандыр. Ал эми Айдар уктап жатты. Түшүнө Айгерим кирди. Асман палатадан чыккан дарыгердин жүзүн көрүп жүрөгү селт этти. Аман алып кала алган жокпуз. Атам гана, эмне болду атама, деди Асман бул сөздөрдүн маанисин түшүнбөй. Асман палатага чуркап кирди. Жүзүн жаап жатышыптыр. Жок, атам дем ала албай калат, жаппагыла деп тиги кишинин колун кагып жиберди. Атасы куп-куу муздак экен. Кеткиле, мен атам менен жалгыз калам. Чоң кыз андай болбойт да. Аз эле убакыт. Кыздын кескин үнүнөн баары чыгып кетишти. Алакандары менен атасынын сакалы өскөн жүзүнөн сылады. Кичинекейинде алакандары менен жүзүн сылап уктачу. Атасынын жыты, тамеки аралашкан атасынын жытын эми эч унута албас. Жүзүн тиктей берди. Мемирип уктап жаткандай. Дагы канча жыл жашайм, балким эсимден чыгып кетет деп ойлоп алды. Ушул абалында эстеп калгысы калды. Ата, мен сени жакшы көрөм. Мен кандай болбойн сенин кызыңмын. Жакшы укта, тынч укта.
Эч кабатыр болбо. Үй бүлөбүздү мындан ары мен карайм. Айжанды да өзүмдү да карайм. Күчтүү болом ата, деп колдорунан өптү. Бир аз убакыттан кийин эсинен таанып калган кызды палатадан алып чыгышты. Эсине келип эки жагын карады. Ордунан турганга аракет кылды. Оюна биринчи келген ысым Айдар болду. Бирок телефон өчүк экен, шалдайып туруп калды. Аны ушул абалында бир гана Айдар түшүнмөк. Кайда ал? Кыска убакыттын ичинде агасына аябай байланып калганын сезди. Ордунан турса, Айдардын башы ооруп калыптыр. Түндө элес булас эмне болгонун эстегенге аракет кылды. Эшик ачылганда төшөктү чүмкөнө калды. Тур эми, уялыштын кереги жок. Муздак айран алып келдим, ич. Эч нерсе барбай жатат ата. Иштейм. Атасынын өкүмүнөн улам аргасыз айранды ичти. Дароо окушуп жибере жаздады. Эмне болуп кеттиң? Мынча эмне иштиң? Эч нерсе. Арукеге бир нерсе болдубу? Таарынышып кеттиңерби? Эмне деди? Жок ага, тиешеси жок. Ошондо гана Асманды досунукуна жайгаштырганын эстеди. Телефонун издеп баштаганда атасы чөнтөгүнөн алып берди. Мен муну издеп жатасыңбы? Телефонун күйгүздү. Асман чалыптыр. Көп жолу жүрөгү шуу дей түштү. Дароо чалды. Аруш, эмне болду? Сен кайдасың? Деди карындашы ыйламсырай. Кечээден бери эле ала албай жатам. Эмне болду сага? Атам каза болду, комадан чыкпай калды. Бүгүн жерге берилет. Айдардын көзү чекчее түштү. Эмне дээрин билбей туруп калды. Айдар байке, мен жалгызмын. Келчи. Айдар анын сөздөрүн угуп, ыйлап жибере жаздап шашып чыгып кетти. Кайдасың сен? Азыр барам. Мына азыр баратам, сен чыдап тур. Эмне болду? Атасы каза болуптур. Сулайман байке комадан чыкпай кече көз жумуптур. Мен жууна калайын ата. Сен кийинип тур, Арукенин жанында болушубуз керек. Айдарды көрөрү менен Асман өх деди. Жигит жетип келип эле карындашын үн катпай кучактап калды. Жакшыбы баары? Чыдайм мен, деди кыз акырын гана. Эки ооз сөздө чоң нерсе бар эле. Асман кайраттуу турду. Эмне суроолор жаралса Асманга кайрылып жатышты. Анткени аялы Айжан бир нерсе кылганга алсыз болчу. Мен кийин ыйлайм, мен атамды жоктоп өмүр бою ыйлайм, бирок азыр эмес, деп жатты кыз ичинен. Узатуу аземи аяктаганча ичинен ушуларды айтып жатты. Бир апта өттү. Асман үйдө болчу. Телефонуна келген чалууга көңүл бурду. Кутман Асанбеков деген атасынын оң колу болчу. Юрист бир чети, атасынын досу эле. Көңүлсүз алды. Асман, бүгүн сени офисте күтөм. Эмнеге? Атаңдын керези боюнча. Атасынын керези? Дагы деле атасы бир жакка чыгып кетип, кайра келчүдөй сезимдер менен жашап жүргөн. Апамдар да барыш керекпи? Аларга чалдым. Апаң Айжан бул жерде болушат. Кутман байке, балким сиз билбейт чыгарсыз, бирок мен атамдын өз кызы эмесмин. Менин эч бир сени күтөм Асман, деди да коюп койду. Кыз түшүнбөй телефонду койду. Эртеси офиске барды. Апасы менен Айжан ошол жерде экен. Чакан кабинетке кирген соң Кутман сөзүн баштады. Сулаймандын дүйнөдө мезгилсиз өтүп кеткени баарыбыз үчүн оор жоготуу, бирок жашоо уланууда. Андыктан анын мурасы тууралуу сөз болушу керек. Мыйзам боюнча жубайы катары бардык кыймылсыз мүлк сиздин атыңызга жазылган, деди ал Саняга карап. Бир гана компания Асманга таандык. Үчөө тең селдейди. Бири-бирин карап туруп калышты. Бул жаңылыштык болуш керек. Асман эмес, Айжан компаниянын ээси болушу керек. Айжан анын өз кызы, сиз деле билесиз да. Асманды биз багып алганбыз. Бардыгын билем, бирок бул чечим Сулаймандын башынан берки чечими болчу. Башка эч бир нерсеге Асмандын тиешеси жок. Менимче адилеттүү чечим. Кандайча адилеттүү чечим бул, деп кыйкырып жиберди Сания. Айжан дедим го, өз кызы. Канынан жаралган кызы турса, бакма кызына эмнеге өткөрсүн? Тилекке каршы мындай суроону бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Маркум кандай кааласа ошондой болду. Мыйзам түрүндө чечилген иш. Ызылдап жатышты. Сания кыйкырып, Айжан апасын жоошутканга аракет кылып жатты. Не сабалда бир гана Асман эмне деп сүйлөөрүн билбей отурду. Элестет, атам компанияны мага таштаган экен. Билбейм эмнеге мындай кылды. Бул нерсе колумдан келбейт, мен жөнөкөй турмушту каалайм. Тынч, эч ким менен ишим жок жашоону элестетем. Психолог болууну кыялданып жүргөм. Адамдардын жан дүйнөсүн дарылагым келет. Бул таптакыр менин ишим эмес, Айдар байке. Түшүнүп жатам. Бирок атаңдын каалоосу. Айжан анын өз кызы. Аруш, сен каалабаган ишти кылууга мажбур эмессиң, баш тарт. Ошентишим керек.
Айжанга өткөрүшүм керек. Мен чет өлкөгө кетем, окуйм, башка жашоо баштайм. Эркин, эч кимге көз карандысыз тынч жашоону каалайм. Бизди да таштайсыңбы? Кимди, силерди? Атамды, мени? Асман жылмайып алды. Эрнисттин мээрим төккөн көздөрү качан болсо ээрчип карап жүргөнүн сезбей коймок беле? Сезет, бирок эмне кылаарын билбейт. Атасы ушул адам экенин деле араң мойнуна алат. Каны тартат деп коюшат го. Андай нерсенин шооласы да сезилбейт. Биологиялык жактан атасы экени чындык. Ошол жүз, ошол келбет. Айдар экөө тең чоңойгон сайын Эрнисттин көчүрмөсү болуп бара жатышкан эле. Бирок жүрөгү эч нерсени сезбейт. Өзүнүн атасына, баккан атасына болгон куса эч нерсе менен тең келбечүдөй. Кээде үнү угулуп кетчү. Кызым, Асманым деп чакырып жаткандай болчу. Кулак түрө калса эле жок. Жок, деди Асман башын чайкай. Эрнис эч качан анын атасы боло албайт. Кайсы бир учурда ал өзүн бул укуктан ажыраткандыр. Демек, бул анын тандоосу. Эми ал эч качан Асманга ата боло албайт. Мына ушуларды ойлоп турду кыз. Мен компаниянын башында тура албайм. Айжандын, апамдын укугу меникине караганда көбүрөөк. Кутман байке, мага эч нерсенин кереги жок, деди Асман. Жакшы ойлондуңбу? Ойлондум. Анда туура эмес ойлонуп турсуң. Атаң өмүр бою курган бул империяны апаң менен Айжан 2 күндө жок кылат, деди үнүн бийик чыгарып. Кандайча? Кызым, көзүңдү ач. Апаң көп жылдан бери кумар оюну менен ооруйт. Бул жагы Алматы, тиги жагы Орусияга чейин аты таанылган кумар оюнчусу. Буга чейин атаң аркасын жаап келди, билесиңби эмне үчүн? Жок, билбейм. Апаң кезинде тышкы иштер министринин жалгыз эрке кызы болгон. Атаңа кайнатасы бул медиа империяны курганга жардам берген. Кутман толтура нерселерди айтып жатты. Асман атасы мээримдүү, сонун адам экенин гана билчү. Ал эми анын караңгы тарабын саналуу адамдар гана билчү. Атасы эч кандай периште эмес болчу. Сулайман акылдуу адам болчу. Көкүрөгү көп нерсени көрө алган чебер сүрөтчү эле. Таланттуу, бирок элге белгисиз адамдын тагдыры Сания аттуу кызга ашык болгондон баштап өзгөрдү. Экөө бири-бирине аябай ашык эле. Ошол үчүнбү аялынын кемчиликтерин өмүр өткөнчө жашырып келди. Кайнатасы өлкөдөгү таасирдүү адам болчу. Анын артында тукумун улаган эркек жок болгон үчүн Сулайманды өз баласындай жакшы көрдү. Билген тажрыйбасын, эмгегин, акчасын аяган жок. Ошентип бул чоң империя түзүлгөн. Бир күнү Сулайман командировкадан эрте келип калды. Үйдө башка бир эркектин үнү угулду. Алгач түшүнбөй туруп калды. Жаным, сен Сулайманды келесо деп ойлобо. Биздин байланышыбызды билсе экөөбүздү тең жер менен жексен кылат, деди эркек. Үнүнөн жакын досу Эсен экенин тааныды. Билбейт, атам аны алыска жиберген. Билбейм, мага деле үй бүлөмдүн алдында оор болуп баратат. Эсен, наалыбачы, жашоо биздики. Сүйсөң сүй, сүйбөсөң башканы оңой эле таап алам. Бирок мен сени сүйөм да, деди аял кылыктанып. Сулайман эмне кылаарын билбей калды. Нес болуп тура берди. Өзүнө келгенде бул ыплас жерден качып кеткиси келди. Жамгыр жаап жаткан. Шөмтүрөп суу болгон ал бир кафеге кирди. Бардыгын ойлоно баштады. Бул мамиле качан башталды? Саниянын сүйүүсү качан өчтү? Акылына эч нерсе келбеди. Ал жакшы аял болчу. Акылдуу болбосо да кумарлуу аял эле, сулуу болчу. Кана, дагы эмнеси менен жакты сага Сулайман? Эң негизги себебин айтчы, деди өзүнө өзү. Ошондо гана өзү моюнга алгысы келбеген чындык чыга келди. Ал Санияга даражалуу адамдын кызы болгон үчүн үйлөнгөн. Башында сүйгөн, албетте. Бирок кийин кайнатасынын таасири күчтүү экенин, өзүнө болгон ишенимин сезе баштаганда үйлөнүүгө максат койгону чын эмеспи? Эми аялы көзүнө чөп салып жатканын билгенден кийин ажырашып кете алабы? Жок, деди ичинен. Аны менен ажырашса, кайнатасынын таасиринен ажырамак. Эми гана бутуна туруп бараткан компаниясынын келечеги толугу менен кайнатасына көз каранды болчу. Демек, эч нерсе болбогондой жашоосун улантуу керек. Кантип, деди өзүнө өзү таң калган Сулайман. Ошентип, сенин буга күчүң жетет, кийин досуңдан да, аялыңдан да өч аласың, азыр эмес. Жок, мүмкүн эмес, деди алдастаган ойлору. Мүмкүн, деди реалдуулук. Эртеси командировкадан келген Сулайман аялына сууз гана бетин тосту. Сагындым сени. Азыр сага сонун жаңылык айтам. Менин боюмда бар. Сулайман оозун ачып туруп калды. Бул анын биринчи наристеси эле. Аныкыбы же Эсендикиби? Эмне болду?
Эч качан балалуу болбойбуз деп ойлодуң беле деп кылыктанган аялы. Күткөн эмесмин, мен душка кирип чыгайын. Жуунуп жатып, тамак ичип жатып да ойлонгону бир гана нерсе эле. Бала кимдики? Аныкыбы же? Бул ойлордон жиндүү болуп кете жаздаганда врачка барды. Мен армияга барып текшерилүүдөн өтүп жатканда эч качан балалуу болбойсуң деп айтышкан. Азыр аялымдын боюнда бар. Кайрадан текшерилип көргүм келип жатат. Ал убакытта дарыгердин корутундусу колуна тийди. Денеси титиреп кетти. Ал ата болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес эле. Муну апасынан башка эч бир жан билчү эмес. Көпкө ойлонуп отурду. Мейли деди ичинен. Жараткан ага балалуу болууну ыраа көрбөсө, демек башка бирөөнүн баласына ата болууну ыраа көрүптүр жараткандыр. Сеникиби, башканыкыбы, айырмасы кайсы? Ата болуу жакшы эмеспи? Сания кыз төрөдү. Сулайман ал кызды аябай жакшы көрдү. Болгону 4 жашка чыкканда ооруп чарчап калды. Кийин Саниянын боюнда болгон жок. Ал далай жерге барып көрүнүп жүрдү. Бир күнү Сулайман аялынын убара болуп жүргөнүн көрүп минтип айтты. Кел бала багып алабыз. Кандайча? Эгерде багып алсак, балким боюңда болуп калар. Мен бирөөнүн баласын жакшы көрө албайм да. Мен жакшы көрө алам. Өзүмдүкүндөй мээрим төгө алам. Мага меникиби же башканыкыбы баары бир. Балдарды аябай жакшы көрөм. Мейли деди аялы оозу бош. Экөөнүн тең жаралары, жан адамга айта албаган сырлары бар эле. Ошентип алардын жашоосунда Аруке аттуу кыз пайда болду. Биринчи жолу кызды көргөндө Сулаймандын жүрөгү солк этти. Көздөрү жаштуу, периштедей кызга бир көрүп ата болду. Сулаймандын бул жашоодогу эң жалгыз жакын адамы Асман болчу. Жан дүйнөсү сүрөтчү, бирок амбициясы, акылы менен медиа магнат болгон бул адамдын жашоосундагы эң таза периштеси Асман болчу. Сулайманды сүйүктүү аялынын туруксуздугунан, досунун кыянаттыгынан, өзүнүн амбициясынан тазалаган, дүйнөнү жарык, кең, таза көрсөткөн Асман эле. Бир күнү Сания экинчи жолу боюнда болгонун айтканда, күйөөсүнүн өңү бозоруп кеткенин байкаган да жок. Канча ай болуптур деди аялына түз караган Сулайман. 1 ай. Демек, Индияга командировкага кеткенде болгон иш экен. Кызык, баланын атасы бул жолу ким болду экен деди ичинен. Бул жооп дагы көп узабай белгилүү болду. Айжан досу Эсендин көчүрмөсү болуп төрөлдү. Дал ошондой сары, көздөрү кичинекей, кашы кирпигинен бери сапсары кызды караган сайын Эсенди көргөндөй болор эле. Эң оору ошол болчу. Дасторкондо бапылдап үй бүлөсү менен отуруу, бири-бириникине конокко баруу, кыз чоңойгон сайын Эсендин балдары менен көбүрөөк тил табышканын карап туруу жан чыдагыс оору болчу. Бирок ал дагы күнөөсүз эмес эле. Демек, бирге бир жашоодо ар дайым ушундай эмеспи? Ар бир адам тандоосу үчүн жооп берет. Эгерде ал бийликти, байлыкты, таасирди каалабаса, баарын бетине айтып үйдөн чыгып кетиши керек эле да. Бирок анта албады. Демек, жөн гана чыдаш керек. Асмандын атасынын тозогу ушул болчу. Асман атасынын бул окуясын билчү эмес. Нес болду. Жакшылап ойлонсо баардыгы ачык эле көрүнүп турчу экен. Эсен үйгө келгенде атасынын кабагы чытыла түшчү. Ооруп жаткан шылтоолоп кабинетине кирип кетип чыкчу эмес. Ошентсе да түшүнө албай жатты. Кантип? Үй бүлөнүн эң жакын адамы болсо, Эсен байкеси, атасы өмүр бою бул нерсеге кантип көзүн жумду? Ушунчалык алсыз адам беле. Сулайман сени тандады. Ал өмүрү кыска болорун билбесе керек. Сен анын ишин уланта аларыңа көзүм жетет. Кантип мен эмнени кылам? Мен жаныңда болом. Бул оор жүк болчу. Качып кеткиси келди. Өз тагдырын эптей албай жатканда бул ишти аркалап кетүү мүмкүн эместей сезилди. Муну оку, атаң сага жазган. Кайсы убакта көз жумсам мен тууралуу чындыкты кызыма айтып, ушул катты бер деген. Мен атаңдын аманатын аткардым. Катты мыкчый кармаган Асман сыртка чуркап чыкты. Асман, эгерде сен бул катты окуп жатсаң, демек көзүм өтүп кетти. Сен мен тууралуу баардыгын билдиң. Атаң сен ойлогондой күчтүү адам эмес экенин билдиң. Бирок баары бир атаңды жүрөгүң эзилгиче аяп жатканыңды билем. Аяба кызым, өзүм бул жолду тандадым. Бул жолдо бактылуу болдум. Жашоомдогу сенден кийинки эң маанилүү ишимди сага тапшырам кызым. Сага ишенем.
4 буштук барак, колуңду, бутуңду жипсиз байлаган кагаз. Көз алдына Эсендин жана апасынын элеси келди. Жок, атасын уят кылбайт. Кайсы бир күнү баары бир Сулайман жеңиши керек. Асман болсо Сулаймандын кызы. Эртеси эле чач иреттүү түйүлгөн классикалык кийим кийген жаш кыз кызматкерлердин алдында турду. Бири таң кала, бири шылдыңдоо, бири аяп карады. Кыздын көзүндөгү жалынды байкагандар да, байкабагандар да бар эле. Сен бул чечимди кабыл алып туура кылдым деп ойлойсуңбу, — деди Айдар. Ооба. Апаң менен сиңдиң башка айлам жок, Айдар байке. Сен билбеген нерселер бар. Мейли, өзүң бил, мен кеттим. Айдар сыртка бет алды. Асман агасынын колунан кармай калды. Сен менин жанымда болбойсуңбу? Кана берген убадаң. Мен бул иштерди жакшы билбейм. Мага ишенимдүү адам керек. Бирге үйрөнөбүз, бирге жеңебиз. Кичинемде мени аркаңа көтөрүп чуркаган талаа эсиңдеби? Сен менен чогуу кубанганым. Аруш, сен эстедиңби? Мен унуткан эмесмин. Түшүмдө дайыма бирөө жанымда жүрчү. Мени жонуна көтөрчү, чачтарымдан сылачу. Бирок канча жыл өтсө да бул түштүн сырын чече албай келе жаткам. Эч кимге да айта албадым. Болгону сүрөт тарттым. Сен сүрөттөрүмдө болчусуң, Айдар байке. Азыр деле көз алдында үзүл-кесил элестер келет. Чоң ата да бар эле, Калыс атабыз Аруш. Калыс ата бизди бакчу эсиңдеби? Үйүбүздүн жанында чоң бак бар болчу. Ага селкинчек жасап берген. Сен ошол жерде көп ойнотчусуң. Айдар жандал бастап кетти. Ошолорду Арукеси эстесе болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Макул, бир гана сага уруксаат берем. Эмнеге? Мага Аруке деп кайрылганга. Сен мени Аруш деп сонун айтасың. Мен сага гана Арушмун. Айдар жылмайып жиберди да кучагын ачты. Кел анда, Арушум. Экөө кучакташып турду. Агасы чачынан жыттады. Экөө тең ыйлагысы келди. Биз ыйлабайбыз. Мындан ары күчтүү жана бактылуу болобуз, — деди Асман акырын гана. Аял терезеден сыртты тиктеп турду. Жарым өмүрү ушул жакта өттү. Алгач мигрант болуп келип кийин бир үйдүн кожойкеси болду. Эми жолдошу оор абалда жатат. Бул жерде кармай турган эч нерсе калбады. Асияны алар ушундай аташат. Топтошкон 3 аялы балдары турса да кырылдап Асияны чакырды. Көптөн бери сүйлөй албай калган күйөөсүнүн көзүнөн бир нерсе айткысы келип жатканын байкады. Жанына жакын барды. Эмне дейсиз, — деди адатынча сылык. Ал колун кысып койду. Сөздөн калган окшойт. Көздөрү сүйлөп жатты. Көздөрү кетпе деп жатты. 4 аялынын эркеси, эң жашы Асия эле. Кыя албай жатты көрүнөт. Түн ортосунда үзүлүп кетти. Ушуга чейин Асия өткөнүн эстебегенге аракет кылып жашады. Анткени бул жерде ал чындап бактылуу эле. Алтын күмүшкө оролгону кеп эмес. Ал чындап аял кандай болорун ушул адам менен жашап билди. Бейиши болгон күйөөсү орой сүйлөбөй, көңүлүн оорутпай карады. Асиядан башка 3 аялы бар эле. Алардын ар биринен бирден баласы бар болчу. Асия төрөгөн жок. Ал төрөгүсү деле келген жок. Бир баласын тагдырдын бороону менен таштап кетип, башка балага эне болууга акысы жок экенин сезди. Ага баланын кереги жок болчу. Энелик сезимди Кыргызстандын бир айылына кара тору балакай менен чогуу таштап салгандай балдарга суз болчу. Ошондон бери эч бир баланын башынан сылап өпкөн жок. Бир да балага мээрим төгүп тигилбеди. Энелик сезимдин түп орду менен жулуп салгандай эле. Күйөөсү бир нече жолу балалуу болууга аракет кылалы деди. Тагдырданбы же анын каалоосунанбы балалуу болушкан жок. Тагдырдын суук бороонунан сууруп алып, бооруна кыскан асказоо болгон эркекти жерге беришти. Эми гана ал өзү тууралуу ойлонду. Ким бул? Бул өлкөдө баалаган эмнеси бар? Балким анын да аз күнү калгандыр. Балким ал өз жерине кетет.